Бүгүн жашоо балансынын дөңгөлөгүн чийебиз. Даяр сүрөтүн алгандан көрө кол менен чийип алган жакшы. Аң сезимге тезирээк кирет. Жашоо дөңгөлөгүн дайыма чийип карап турушубуз керек. Канчалык бат-баттан чийип турсак ошончолук жакшы. Өзүңдүн азыркы абалыңды көрүп, эмне кылышым керек деп анализдеп каласың. Жашоо дөңгөлөгү бул биздин А точкабыз. Башкача айтканда азыркы турган ордубуз, азыркы абалыбыз. Дөңгөлөк 8 сектордон турат. Ден соолук биринчи, экинчи үй бүлө, мамиле, үчүнчү инсандык өсүү, төртүнчү айлана чөйрө катыштар, бешинчи акча финансы, алтынчы карьера бизнес, жетинчи жан дүйнө байлыгы, сегизинчи жашоонун жаркындыгы. Эми ар бирин белгилеп чыгыңыз. Мисалы финансы жагыңыз. Мисалы эгер сиз карыз болсоңуз, акчаңыз жетпесе, анда 1 деген баа коюңуз. Эгер карызыңыз жок, мындай орточо болсо 3 деген баа коюңуз. Эгер бардык жагынан жакшы болсо, чоң доходторуңуз бар болуп, сбережение бар, карызыңыз жок, пассивный доходдо бардык жагынан жетиштүү болсоңуз, 9 же 10 деген баа коюңуз. Өзүңүздүн финансы жагыңызды байкаштырып. Мисалы ден соолукта мисалы өзүңүзгө жаксаңыз, ден соолугуңуз чың болсо, докторго такыр барбасаңыз, 9 же 10 деген баа коюңуз. Эгер ден соолугуңуз начар болуп, дайыма дарыланып турсаңыз, 1 же 2 же 3 деген баа коюңуз. Эгерде орточо болсо, ден соолугуңузду дагы чыңдаш керек болсо, ден соолугуңузга 3, 4 же 5 деп өзүңүз ден соолугуңузду өзүңүз жакшы билесиз, өзүңүзгө жараша баа коюңуз ден соолугуңузга жараша. Анан духовность мисалы духовностуңуз канчалык духовный адамсыз, ички душаңыз үчүн канчалык убакыт бөлүп турасыз. Намаз окуганга, китеп окуганга, медитация кылганга өзүңүз ички үнүңүздү, жүрөгүңүздү уга аласызбы ошондойго? Кудайга канчалык ишенесиз? Духовный жактан өнүгүп турасызбы? Өзүңүз ошо духовный жагыңызга өзүңүз баа бериңиз ошентип. Карьера, бизнес жагыңызда мисалы канча иштейсиз, канчалык ийгиликтүүмүн деп эсептейсиз өзүңүздү, кандай должностьта турганыңызга жараша. Иштеген ишиңиз канчалык доход берип турганына жараша. Өзүң курган система кандай болгонуна жараша баа бересиз. Эгер бизнесиңиз аябай налаживать этилген, акча, чоң акчалар келип түшүп турган болсо, филиалдарыңыз ачылып жаткан болсо, аябай жакшы болуп турса, анда 9 же 10 деген баа коюңуз. Эс алуу жагыңыз, мисалы, убактыңызды караңыз. Хоббиңизге убакыт жетишерликпи? Эс алганга убактыңыз барбы? Бул жашооңуздун сапаты. Эгер баары жакшы болсо, 9 же 10 деген баа коюңуз. Мамилеге, мисалы, ошого дагы баалайсыз да өзүңүз. Эгер жалгыз болсоңуз, эгер эч жолдошуңуз жок болуп, жалгыз болсоңуз, төмөнкү баа коесуз. Эгер жолдошуңуз бар болсо, баары сизге жакса, анда жогорку баа коесуз. Эгерде үйдө уруштар, түшүнүксүздөр болуп турса, анда орточо баа коесуз. Сиз муну өзүңүз үчүн эле түзөсүз да, эч кимге көргөзбөй эле өзүңүз үчүн. Ушунун баарын точкасын баарын белгилеп туруп, анан белгиленген точканын баарын бириктирип чыгасыз, анан карап көрүңүз. Кимдир бирөөнүкү зигзаг болуп калат, мындай, кээ бирөөнүкү 3 бурчтук болуп калат. Биз эмне үчүн баланс дөңгөлөгүн чийдик? Биздин дөңгөлөгүбүз кандай экенин көрүш үчүн, кайсы жагы былчыйып калганын көрүш үчүн да, мындайча айтканда. Машина жакшы жүрүш үчүн 4 дөңгөлөк керек. Эгер бир дөңгөлөгүнүн жели чыгып калса, машина каалаган жерине жете албайт. Биз дагы өзүбүздүн дөңгөлөгүбүздүн кайсы жеринин былчыйып калганын көрүп, бара турган жерибизге жетиш үчүн ошол биринчи ошол өзүбүздүн дөңгөлөгүбүздү байкап алышыбыз керек экен да. Анан ошонун былчыйып каяк жагын былчыйып калганын көрүп, анан ошого жараша өзгөртөбүз анан. Жашоонун жаркындыгын айтпай кетиптирмин. Ушул убакытка чейин өткөргөн күндөрүңүздү эстеп көрүңүз. Кечээки, бүгүнкү күндөрүңүз кандай өтүп жатат? Баары окшош, кайталанган күндөрбү? Же үй бүлөңүз менен эс алууга чыгып турасызбы? Башка өлкөгө саякатка бардыңыз беле? Жолдошуңуз менен романтикалык күндөрдү өткөрөсүзбү? Кинотеатр, концерттерге барып турасызбы? Же күнүмдүк тиричилик менен эле бир сызыктуу күндөр өтүп жатабы? Ошого жараша баа беребиз. Кээ бирлер айтат, мага духовный болуунун же мамиленин кереги жок деп. Кээ бирлер айтат, духовный болуш керек, акча маанилүү эмес деп. Эгер сиз акча маанилүү эмес деп финансы жагыңызга көңүл бурбасаңыз, ал сөзсүз өзүнүн таасирин берет. Эгер акчаңыз жетишпесе, үйүңүзгө келген счетторду төлөй албай атсаңыз, балдарыңыздын садигин төлөй албай атсаңыз, балдарды окутам деп акчаны кайдан табам деп
ойлонуп атсаңыз, мээңиздин баары акча табуу болуп атканда духовный болушу оор дейт да. Башка кечки акча жөнүндө ойлогондо адам духовный боло албайт дейт. Бай адамдарда духовный болуш жеңил, анткени алар акча жөнүндө ойлошпойт. Ошол убакта адамдын духовный жагы ачылып, башкаларга дагы жардам бергиси келип, кайрымдуулук иштерди жасап калышат. Өзүңдүн жакындарыңа, туугандарыңа, тааныштарыңа жардам бере алсаң бул абдан сонун. Адам бай болгондо башкаларга дагы пайдасы тиет. Сенин духовный болгонуң байлыгың аркылуу билинет. Благотворительный акция кылып калышат. Муктаж адамдардын үйлөрүнө барып жардам беришет. Асел благотворительность кылып адамдарга жардам берип үйлөрүнө барып жүргөндө бир аялды көрүптүр. 5 жылдан бери төшөктө жатат экен. Аварияга кабылып, сөөктөрү сынып калган экен, баспай калыптыр. Аябай позитивный, высокий волнада вибрирует эткен аял дейт да. Мага жашоосуна недовольный болгон адамдар келип, мени көрсө, жашоосун барктап калат эле. Мен даже туалетке өзүм бара албайм. Ушунчалык катуу урут. Мен Кудайга ыраазымын. Мага сознание келди. Жашоо кандай сонун. Мен күндө ыраазычылык кылам. Мен өзүм бутум менен басып жүргөнүмдү күндө элестетем. Уже менин бутумдун манжалары кыймылдап баштады. Укол менен сайгандай сезимдер пайда боло баштады дептир. Аны врачтар сен өмүр бою тура албайсың деген экен. Ошондо да ал дайыма высокий частотада вибрирует этет экен. Дайыма позитивде экен. Мен өзүмдү бутумду басканга заставить этем. Мен акыры сөзсүз басам деп өзүнө болгон непоколебимая вера өтө күчтүү экен. Асел ушунчалык ушул аялга таң калыптыр. Ошол аял айтыптыр, мен басам, мен подсознаниямдын күчү менин башымда деп. Жана лимонду тиштегенде элестеткенде эле оозубузга шилекейлер пайда болуп эметип кетебиз го. Ошол түшүнөт экен да, ошентип ал ошо подсознаниясынын күчүнө ушунчалык ишенип, ал деген ошол 5 жыл бою ошону элестеткенде мындай визуализация кылып турчу экен да. Ошо подсознаниясы менен аябай катыш дейт экен. Вообще аябай ушунчалык эме дейт да. Анан ошо Асел Сыдыкова аябай таң калдым дейт да, ушунчалык эмеси күчтүү экен дейт. Верасычы, өзүнө болгон верасы. Күндө бир да күн калтырбай ошо постоянно элестетип турат экен. Башынан ошо эмен өзүнүн туруп атканын, буттарын кыймылдап аткан, ошо ошонун баарын башында элестетет экен да. Уже ана кыймылдап баштаптыр ужечи, бутунун чыпалагынын учунда как будто эме болуп, ийне менен сайгандай болуп, уже ошондой сезимдер пайда боло баштаптыр. Негизи врачтар аны бүттү, ушул боюнча вообще жылбайсың уже. Ушул боюнча бүттү деген экен да, бирок ушунчалык өзүнө болгон күчү менен ал ошол подсознаниясы менен иштеп отуруп, ошо уже буттары кыймылдап баштаптыр дейт. Прям это было нечто деп аябай ушунчалык эме менен айтып берди ошону. Эгер адам бай болсо, финансовый жактан эч кандай проблемасы жок болсо, ал өзүнүн туугандарына эле эмес, башка муктаж адамдарга дагы жардам бере алат, кайрымдуулук иштерин жасап турат. Асел Сыдыкова ошол дагы бир мисал келтирди да. Ошо кайрымдуулук иштерин жасап жүргөндө ошо дагы бир аялга барышыптыр. Анан ошол аялды эстеп калыптыр да аябай. Ал аял дагы аябай кыйналган жашоодо жашайт экен да. Бир буту жок экен. Кичинекей каморкада 2x2 дейт, ошондойдо 3 баласы менен жашайт экен. Аябай муздак экен дейт да. Мен өзүм Англияда жашап жүргөндө кичинекей каморкамды элестетип кеттим дейт, ошонун эмесин көрүп, ушунчалык муздак экен дейт. Ошондой жашоосунун абалына жеңилип калбастан ал өзүнө машинка сатып алыптыр дейт. Үйүнүн бурчунда кичинекей машинка турат дейт, үйүнөн тигет экен. Анан ал мындай Асел ага ошо жакшы мындай бат тиккен, көп тиккен кымбат машина сатып ал деп мындай акча бериптир да, ошо жардам бериптир. Ал ошол аябай сүйүнүптүр да, мен ушул машинканы кыялданчумун депчи. Ал негизи цех ачканды кыялданат экен. Анан ошо айтыптыр, мен 2 бутум бар да, мен вообще кыялданчу эмесмин, максат койгондон коркчумун, кыялдангандан коркчумун, өзүмө ишенчү эмесмин депчи. Азыр мен өзүмө ишенем, мен азыр өзүмө ишенем, анткени мен ушунчалык жашагым келет деп ушинтип. Өзүнүн ошондой оор кырдаалына карабастан ал ушунчалык мындай высокий волнада вибрация болуп турат экен дейт да.
Ал бардык адамдардан сурап, жардам сурап жазып туруп, аябай позитивный экен, энергичный. Бардык органдарга жазгам дейт да, жардам берип. Кудай мага силерди жиберди деп, ыраазымын деп ушунчалык сүйүнүп эме кылды дейт да. Бул мисалдардын баары кечээки мисал, бүгүнкү мисал, булардын баары биздин ошол буга чейинки өткөн темаларыбызды бекитиш үчүн тирүү мисалдар да. Биринчиден жогорку кандай кырдаал болсо дагы дайыма жогорку волнада вибрировать этип туруу. Экинчиден өзүңө чексиз ишеним болуш керек. Жана подсознаниянын күчүн билүү. Жашоону баалап барктап жашоо. Ыраазы болгонду билүү. Өзүңдө эмне бар, ошону баалоо. Жашоонун ар бир минутасын ырахат менен жашоо. 6. Өзүңдүн кайда экениңди түшүнүү, А точкаңды түшүнүү. 7. Кайсы жерге баргың келип атканын түшүнүү. 8. Духовность. Эгерде сенде финансовый проблема болсо, духовный боло албайсың. Сенде финансовый проблема жок болсо, духовный боло аласың. Бирөөлөргө жардам бере аласың. Башкалар жөнүндө ойлоп кам көрөсүң. Ошондуктан колесо баланса ушунчалык маанилүү. Биз өзүбүздүн жашоо дөңгөлөгүбүздү карап, мен кайсы жагымды жакшыртышым керек, чтоб башка жактарымды дагы оңдоп кете алгандай болуш үчүн деп суроо беришибиз керек. Жана ошонун үстүнөн иштешибиз керек. Эми мастер план жасабыз. Биринчи максаттарыбыздын баарын жазып чыгабыз. Андан кийин аларды приоритетине, маанилүүлүгүнө жараша порядкалап жазып чыгабыз. Цифра менен белгилеп, ошо маанилүүлүгүнө жараша порядкалайбыз. Буларды эмне үчүн кааларыбызды жазабыз. А дегенде 1 же 3 эң маанилүү максаттарыбызды тандап алып, ошонун үстүнөн иштейбиз. Ошол максаттарыбыз эмне үчүн бизге маанилүү экенин жазабыз. Мисалы, мен элитный директор болгум келет деген мисалы бизде максат. Ошону эмне үчүн керек экенин себептерин жазып чыгабыз. Биринчи, мен атактуу болгум келет. Бул мага чоң доход алып келет. Экинчи, үчүнчү, мен каалаган үйдө жашай алам. Төртүнчү, мен каалаган өлкөгө саякаттай алам. Бешинчи, акчаны үнөмдөбөй, кысынбай жашап калам. Алтынчы, адамдарга бул бизнес перспективдүү экенин далилдейм. Жана башка. Башкача айтканда, эмне үчүн элитный директор болгонду каалайсыз, ошонун себептерин баарын жазып чыгабыз. Мисалы, ар ким өзүбүзчө да бул мисал келтирип айтып атам мындай эле. Тони Роббинс айткан: "Чем больше почему, тем легче твое как" дейт. Башкача айтканда, канчалык эмне үчүн жетким келет деген себептери көп болсо, ошончолук ага жетиш жеңил болот. Биз акылыбызды ойлондуруп, подсознаниябызга киргизишибиз керек. Эмне үчүн ошол максатка жетишим керек деп. Ал бизге баштаган ишти таштап салбаш үчүн, максатыбызга жетиш үчүн, ишибиздин аягына чейин чыгышыбыз үчүн керек. Же болбосо биринчи тоскоолдукту элеп өзүңдү таштап саласыңбы? Эмне үчүн мен тоскоолдуктардын баарынан чыдашым керек? Ошонун себептерин жазып чыгабыз. Эгер жылдын аягында 1 миллион доллар болгонун кааласаң, эмне үчүн аны каалаганыңды себептерин баарын жазасың. Биринчи, өзүмдүн кыялымдагы машинаны сатып ала алам, өзүм кыялымдагы үйгө жашай алам, дүйнө жүзүнө кругосветный путешествие кылам, баламды же кызымды жакшы окууга өткөрөм, эң жакшы дүйнөдөгү университетке окууга жиберем. Эмнени кааласаңыз баарын жазып чыгасыз. Канчалык себептери көп болсо, ошончолук жакшы. Себептери аз болуп калса, эрте эле жеңилип бересиң дейт да. Асель ушул сабакты Англияда кичинекей каморкада жашап жүргөндө өтүптүр. Посудомоеччу болуп иштеп жүргөндө, акчасы жок. Телефон балансында да салганга да акчасы жок экен, ата-энесине чалыш үчүн. Ошол убакта мен эмне үчүн финансовый независимый болгум келет деп цель койгом экен. Ошо эмне үчүн дегендер толтура себептерин жазыптыр. Ата-энеме дүйнө жүзүн кыдыртам, башкаларга жардам берем, кайрымдуулук кылам, туугандарыма жардам берем, өзүмдүн кыялымдагы үйдө жашайм деп. Эмне үчүн дегенге себептерди жазуу өтө маанилүү дейт. Бардык максаттарыбызга эмне үчүн деген себептерди жазып чыгышыбыз керек экен. Ошону жазып атканда, кээ бир максаттарыбыз бизге кереги жок экенин билебиз. Именно сенин максатың эмес, аны сага бирөө айтып кызыктырып койгон өзүнүн максатын. Ошол сыяктуу максаттарыбызды биринчи ошентип таап алышыбыз керек экен. Ар биринин
себептерин жазып чыгып максатыбызга сөзсүз жетишибиз үчүн ал пентхаус болобу же бизнестеги кандайдыр бир статус болобу, любой максатты ошону эмне үчүн керектигин жазабыз. Ал жашообузга кандай таасир берерин жазабыз. Постепенно 1-3 максаттан баштап, 1-3дөн ошентип баштап жазып отуруп калган максаттардын баарын постепенно жазыш керек. Баарын бир моментте жазып, аралаштырып, каша кылбаш керек. Ошондо 1-3 максатты конкретно жазабыз. Суммасын, цветин, датасын, маркасын, мисалы машина же болсо, үй болсочу, мисалы кайсы райондон, адресин, эмне үчүн ушул максатка жетишиң керек, эмне үчүн артка чегинбейсиң, эмне үчүн деген суроолор. Бул биздин кыялыбызды унутпай кармап туруучу цемент экен. Цемент жок болсо, кыялыңды оңой эле талкалап аласың. Ал цемент сыяктуу болуп, бекитип, дайыма эстетип турат. Бул көнүгүү ар бирибиз үчүн. Ушуну баарыбыз жасашыбыз керек. Асел ушул көнүгүүлөрдүн баарын жасаган экен. Максатты почти баары эле жазат экен, бирок эмне үчүн деген себептерин баары жаза бербейт экен. Канчалык эмне үчүн чоң болсо, ошончолук жакшы. Эмне үчүн деген 10, 20, 30, 40, 50 болушу мүмкүн. Канчалык көп болсо, цемент ошончолук бекем. Өзүңдүн үстүңөн иштегенди таштап салбай, өзүңдү жашоодогу проект номер кылып ал. Шылтоолорду ойлоп таппа, жөн гана жасай бериш керек. Ар бир жасаган ишибиздин жыйынтыгы болот. Ар бир жасабай койгонубуздун дагы өзүнүн кесепети болот. Ар бир кылган ишиңдин үзүрүн көрөсүң. Жөн гана жасай бер, окуу, ачыл. Бул окуулар өтө күчтүү, анткени булар жашообуздун бардык тарабынан ачып берет. Асел ушул сабактарына өзүнүн үстүнөн иштеген иштеринин 10 жылдык тажрыйбасынан түзгөн. 10 жыл бою биздин планетанын эң атактуу улуу адамдарынан, ошолордун тажрыйбасынан алган билим. 10 жыл Лондондо иштеп жүргөндөгү тажрыйбасы. Ушул окуу программасына ал өзүнүн бардык билимин, бардык тажрыйбасын киргизген экен.